Гуманитардык жардам бүт Бишкек шаарынан бүт областтарынан келип атат. Мынакей жаңы эле азыркы учурда Нарын областынан жаңы жетип келишти. Жалпы азыркы күнгө биздин складка 775 тонна гуманитардык жардам түштү. Анын 610 элдерге кетти. Азыркы данный момент бизде азыркы кампабызда 165 тонна гум жардам турат. Азыркы күндө айыл өкмөттөрдөн өкүлчүлүктөр менен келип атышат, заявкаларын жазып, бияктан регистрация болуп, бизде сразу машина кирет. Биз жүктөгөн балдарыбыз бар, сразу жүктөп берип, оперативно эртерээктен жеткиргендей иштерди кылып атабыз. Андан тышкары белгилеп кетчү нерсе, биякта алып келип аткан жарандар, мисалы чоң машиналардын айдоочуларына да чоң рахмат айтып кеткимиз келет. Анткени туура түшүнүү менен чоң бир фура келип атат, наименованиясы менен келип атат. Мисалы бүт областтардан да Бишкек, Чүй, Ысык көл баардыгынан келип атат. Бизде азыр остро нуждающийся Лейлек району, Баткен району, ошо приграничныйлар болуп атат. Ошолорго ушактан 130-140 километр алыс болсо дагы ушул фуралар чарчап келип, айдап келгенде дагы түшүндүрүп берип, элдер ушундай биз убакытты жеңип атабыз да. Баягы келген фураны регистрация кылып, бияктан танажын чыгарып туруп, айыл өкмөттөрү менен байланышып, бияктан представитель келип сопровождение менен түшүрбөстөн бияка учет алып туруп, түз жиберип элдерге таркатылат. Таркатылып атканда элдерде ар бир айыл өкмөтүнүн өкүлчүлүгү бар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлчүлүгү бар. Алар прием кылып, бүт ошолор отчетун бизге салып атышат. Взаимодействие бизде штаб бар, штабка бүт болгон координациянын баары ошол жака жиберилип атат. Биякта ошол прием элдерге кетирүү системасы иштелип атат. Бардык элдерге жетүү. Демек, коомчулукта айтылып аткан баягы маалыматтарга эч кандай негиз жок дейсиз? Коомчулукта айтылып аткан эми биякта мындай ар кандай болуп келип атат да. Бирок баардыгына берилип атат. Көчө мурда күнү администрация президенттен 5 фура келип, түзмө-түз Лейлек, Баткен райондоруна жеткирип берилди. Ал боюнча деле новостилерде бар болуш керек. Маалымат каражаттарында бардыгына жеткирилип атат. Азыркы күндө абал боюнча айтсак да туруктуу, жакшы. Элдер башында 1-2 күн болгондо абдан неме болот деле, азыр жакшы. Азыр бардыгына айыл өкмөттөн, биякта губернатор, зам губернаторлор указание берип, ошол менен тыгыз байланышта жакшы иш жүрүп атат.